Сәлижан әке, şimdi жаздан жатасыз. Ал жерді шырып қойғыдай екенбіз. Айланаңыздағы теректерді суырдағын бұғарып екенсіз жоқ бұ. Өмір бойы Қырғызға кейіп кепчіп жүріп өттіңіз Сәлижан әке. Тұрмыш бірақ баяғысында еле siz geyip kepçip жүргөндөгүдөй баягы колунан эч нерсе келбегендер улутчул болот дегендей, колунан эчтеке келбегендер бийликте, колунан келбегендер алдыда элдин алдында жутулуп жүрүшөт. Кыргыз дагы эле баягысындай илимден оолак. 2006-жылы ошо сиз арабыздан кетер жылы айттыңыз эле Бакиев жөнүндө. Мынтип кагаз караса эле президент кагаздан башын көтөрсө эле парторг болуп калат деп. Андан кийинкилерден деле оңгон жокпуз. Андан кийинки эл башына келгендер деле айыл өкмөтүнүн деңгээлинде экен. Бийлик башына келгендер ошол парторг айыл өкмөтүнүн деңгээлинде дагы эле. Интеллигенция болсо ал дагы окуй. Siz alардın gözü jelkesinde de söyleniz, gözü jelkede bolmoqtur takırla jumulup kaldı. Bilimdүүлөрдүн bari, direktörün bari chetke ketti. Ayılda koloktop жүргөн жаштар шаарга келди, Россияга кетти, дүйнөнүн туштарына салпактап, бейиштей болгон Кыргызстанды таштап кетип атат. Себеби жаштардын үмүтүн өчүргөн бийлик башындагылар Кыргызды жакшы акыбалга алып келген жок. Баягы эле окуй күндөр, баягы эле добушун саткан Кыргыз, баягы эле дипломду сатып алмай, илимий даражаларды сатып алмай, паракорчулук күчтү эле. Кыргыз китеп жазса эле тарыхта калам деп ойлойт деп сүйлөңүз. Мен өлсөм күмбөзүмдүн башына ушул кембагал өмүр бою akademik, professor, doktorlardan emgeklerin жазып жүрүп өлүп кеткен деп жазып койгула деп тамаша кылар элеңиз. Дагы эле сабатсыз коом, дагы эле ошол илимий чөйрө эне тилинде монография жаратып аткан жок. Илим тилинде жаңылык ачып аткан жок. Жазуучулар чөйрөсү баягы эле ыйкы-тыйкы, дагы эле кол караган баладай болуп, бийликтин ишаратын күтүп, шымаланып эле турушат мынтип эле. Kimdin jon tersin sıyırıp isem, kimdi jilikte isem dep баягы кутумчулук, баягы эле интрига, дагы эле бийликтин кол баласы болгусу келет чыгармачылык чөйрө. Интеллигенция ошентип жалаң дүжүрлөр болуп калды. Окумуштуулар жерге кирсин. Сиз өлгөндөн бери эч бир турмушка керектүү жаңылык ачкан, бир илимий табылга тапкан окумуштуунун атын атоо мүмкүн эмес. Дүйнөлүк рейтингге илинген Кыргыз окумуштуулары чыкпады анчалык. Алыста жүргөн Асыл Сартбаева деген кыз бар. Ошол кичине илим жаатында жаңылык ачып жүрөт. Чыгармак эле сыйлык наамды шкалаган, сыйлык наамдан үмүт этип жүргөндөр театрда жалпы адамзат баалуулугун чагылдырган деле өрнөктүү чыгармалар саналуу. Адабият болса чалма кейін чалып, дагы эле баягы сыйлык наам үчүн жазып аткандар. Билим жаатына келсек, кайра эле баягы Артуска кеттик. Мектеп партасында балдарга сабаттуу китеп чыгарып берүү, өрнөктүү текст жарыялоо колубуздан келбей атат. Окумуштуулар чөйрөсү дагы эле жаштардын окуйм деген тилеги менен чайкоочулук жасап, дагы эле сапатсыз дипломдор, канчалык окуу жайлар турмушка керектүү билимди бербей, сиз какшап өткөн кесиптик окуу жайлар дагы деле мыкты кадрларды даярдоого жөндөмүз. Дагы четке кеткендери ошол башка дүйнө элдеринин тажрыйбасын үйрөнүп келип атышат. Ошолор кичине Кыргыздын турмушуна жаңылык киргизип аткандай. Ал эми сиздин үзөңгүлөш муун, сизден кийинки соңкулары деле
Баягы эле советтик пропагандадан чыкпай, дагы эле өткөнүнө кейип кепчип, ошол өткөн заманды мыкты экен деп жүрүшөт. А сиз 90-жылдарда берген маектериңиздин биринде айттыңыз эле. Кашайгыр капитализм меңгүлгүн жаш кезде кайда элең деп. Ошол капиталисттик маданиятты түшүнбөй, дагы эле капитализмди жапай капитализмден чыкпай жүрөт го кыргызым. Базар экономикасы деген түшүнүктү сиз айттыңыз эле. Мен кыргыз коомуна ушул түшүнүктөр жетпей атат. Базар экономикасын деген терминди интеллигенция чөйрөсү түшүнө элек. Мен ушуларды ойлогондо чабалактап уктабай чыгам дечү элеңиз. Азыр болсо чын жазданып тынч жатасыз. Кээде кейин таңдын көрү ушу Салжан чындыгын менен жашап, ушу кишидей чынчыл болгондо, сиздей бир илим чөйрөсүндө 5-10 адам чынчыл болуп койгондо кыргыздын улуттук сапаты мынча болбойт эле да. Саясий чөйрөдө Акаевдин кеңешчиси болуп жүрдүңүз. Вазир жакшы, хан жакшы деген оз ыйпаңызды так аткардыңыз ошондо дагы. Бийликтин чөйрөсүндө жүрсөңүз дагы ошо бийликти сындап, ал эмес Акаевдин өзүн сындай койчу элеңиз ачып. Ал үчүн жазаңызды алып элчиликке айдашты. Бир кезде ошентип сизге окшогон билимдүүлөр президенттин кеңешчиси эле. Азыр элестетесизби? Азыркы президенттин кеңешчиси ким дебейсизби? Бир кезде сиз күлүп жүргөн, жанагы көз ачыктарды, бүбү бакчыларды пропаганда кылып жүргөн Алам Гестин редактору, Массалык адабияттын өкүлү Чолпонбек жанагы Абыкеев деген президенттин кеңешчиси болуп отурат. Жалпы элдин жашоо акыбалы баягыдан дурус, бирок ал жагын Кудайга шүгүр дейли. Бирок ошол караламан калкты алдыга сүйрөп кетер алдыңкы топ жаралбай атат. Бар, бирок алар өтө аз. Ошолор билимдүүлөр бийликтен оолак болуп, жалаң билимсиздер пайда болду. Азыр билесизби? Дакансалар деген термин пайда болду кыргыз коомунда. Мындай айтканда сизге кемчонтой дегенди бүгүнкү кыргыз дакансалар деген лексикон болуп айтылып калды. Кыргыз коомунда саясатчылардын жоругу жолдо калсын. Эл күлө берип, театрга барбаган эл, циркке барбаган эл, бирок эрикпей соц тармактардан ошол бийлик тобундагылардын, парламенттегилердин макала, сакала деген муун чыккан саясатта. Ошолорду тыңдап, ошолорду угуп, бырсылдап күлүп калабыз. Сиз жараткан күлкүдөй болобу? Сиз буйдалбай күлдүрчү элеңиз го. Баскан турганыңыздын баарын күлкүгө жайып, ошол күлкүнүн артында өзөктөртөгөн чындыкты айтар элеңиз. Сиздин бир жакшы адатыңыз бар эле. Жаңылыктарды көрүп отурсаңыз, а кезде кабелдик телевизорлор чыгып кейип калчу элеңиз. Ой, бул баалуулуктар көбөйүп арбып кеткен дагы азап экен деп, анан жаңылык көрүп отурсаңыз дагы тизеңизге чай ичип отуруп дагы бир блокнотто алып жазып отурчу элеңиз. Ой, ушул идеяны кыргызга жеткириш керек экен, ушул жаңылыкты кыргызга айтыш керек экен деп турчу элеңиз. Ошентип сиз новаторлугуңуз менен кыргыздыкка дүйнө коомчулугунда эмне болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат жеткирип турчу элеңиз да. Анан бирок ошол адатты мен да үйрөндүм. Жаңылык уксам коом менен бөлүшөйүн деп, кээде видео блогторду чыгарам, кээде кыска мындай ошол сизден калган өрнөктү жаздык. Жер жазданып калганга чейин ошол сизди үлгү тутуп, сизди улуу табири тутуп өтсөм дейм. Анан сиздин атыңыздагы Салжан Жигитов атындагы улуу табири деген сыйлыгыбыз бар. Ошол сизге окшогон кыргыз муунун тарбиялоо үчүн ошол долбоорду 5 жылдан бери акырын кылдыратып ишке ашырып келебиз. Чечтөбө деген абийирдашчылык коом түзүп алганбыз. Ошолордун чечими менен улутка
sizdey kүйгөн, sizdey çırqıragan, чындыкты sizdey şamçıraqтай көтөргөн мыктыларга берсек дейбиz. Азыр жакшы. Интеллигенция дегенге караганда жарандык коом деген түшүнүк бекемдеп келатат. Ошол жарандык коом интеллигенциянын ордун алмаштырса дейбиз. Себеби интеллигенция деген ал советтик коммунисттер түптөп кеткен коомдун бир жасалма катмары экен. Андыктан жанагы жарандык коом калыптанып, ошолор чындыктын тили менен сүйлөп, ошолор сиздин ордуңузду басып турса дейм. Ошол биз жарандык коомдун өкүлдөрү бийликтин ишин көзөмөлдөп, бийликке кайшы айтып, бийликти сындагандагы ошолор жарап атат. Ал академик менен доктор, профессорлордун жерге кирсин, пүй атаңдын көр ошолорду. Алардан үмүт калды, үмүт сууду. Анан аксакалдар институту дегенден дагы үмүт сууду. Аксакалдардын баары жалтак. Дагы эле эки жүздүү. Эми аларга да таарынып болбойт. Тоталитардык совет мезгили алардын баарын суу жүрөк кылып, улуттун мыктыларынын баарын башына алып отуруп, баягы 36-37 жылкы репрессиянын кесепети далай муунга ошентип жүрөк заада кылып өтүп кеттиптир. Муундан муунга. Ошо менен кыргыз коому оңбой келатат. Анан Кыргызстан эгемендик алган 30 жылдан бери дагы эле алакан жайган тилемчи. Каяка барбасын Кыргыз дагы эле расмий бийлиги деле ошол тилемчидей эгемендикке ээ болдук дегенибиз жөн эле ооз учунда кеп болуп калды. Кайдагы эгемендик? Эркиндиктин баасын сиз какшайт элеңиз. Ишенбай Абдыразаков досуңуз какшайт эле. Табылды Эгембердиев какшайт эле. Ушул үчөөңүздөр Дорунбек Садырбаев улуттун көрөңгөсү болупсуздар. Ошол эски муундагы сиздердин артыңыздарда жарандык коом калыптанып алса, ошол жарандык коомдун канатын сындырбай өстүрүп алсак, жанеке сиз эңсеген кыргыз улуту ошондо сапаты өсүп, ошондо өрнөк артат. Жакшы жатыңыз эми. Келип турам. 11 февраль сиздин өлгөн күнүңүз. 17 март туулган күнүңүз. 70 жашыңызга жетпей эртерээк кетип калдыңыз. Арабызда болгонуңузда башка карларга окшоп сиз акылдан тайып кетмек эмессиз. Себеби сиз дайыма тынымсыз акыл булчуңду иштеткен, сынчыл ой жөндөмүңүздү арттырып турган изденген адам элеңиз. Ал изденген адам алжыбайт экен. Сиз алжыбай жакшы картайып өттүңүз. Ал эми сиз менен үзөңгүлөш келген далайы алжып калды, айнып калды. Аларга да таарынып кереги жок. Себеби алар өзүн адам катары тарбиялап, талим бербептир башкаларга. Жакшы жатыңыз, Жанеке.